Ellik tастан Акмөөр. Илгери өткөн заманда Акмөөр аттуу сулуу чыгат. Акмөөрдүн сулуулук даңкы дуандан дуанга тарап, акыры кыргыз казакка текши булат. Акмөөр болсо ошол кезде аппактарды куралган, чачы жерге чубалган 15 эстүү кыз эледей. Болот болсо Акмөөрдүн жээни Акмөөр сүйүп жактыргандан ошол тегеректе жылкычы болуп айланчыктап жүрөт. Акмөөрдүн сулуулугун уккандар тегерек четтен келип жуучу түшө башташат. Кеминдеги Жантай Соңкөлдөгү мөөрдүн сулуулугун угуп, сулуулугуна суктанга хан токолдукка алууга аракет кылып той берет. Тойдун кабарын уккан болот жылкыдан түшүп келип, той үстүндө Жантайды деп айтып турган жер экен дейт. Кан Жантай кандыгыңыз чалабы, жакандарга ушул жагабы, көздөрдөн кандуу жашакса көксөң ошондо канабы, кыйраткан баласын эй кызыңдын кызыл кичүү баласы. Кан Жантай калыкты билген башкарып, кандык бийлик сеники калыстык башы болсоңуз, калыстык менен карап көр, карыгадай көздөн бир көзгөн. Бул кайгылуу мөр меники. Ошондо Жантай болотту кармоону буйрук кылат. Аны байкап калган болот, акыры мөрүмдү бербейт экенсиң, андан көрө дагы бир айтаарымды айтып калайын деп, дагы бир эптеп Жантайды айтып турган жер экен дейт. Кенен дейт сени Жантайым, кенендигин байкайын, кейиштен мөрүм кетпесин кеп салышып кайтайын. Адил дейт сени Жантайым, адилдигин байкайын, ак мөрүм менен акыркы аманат сөзүн айтайын. Кырккандай менин бактымды, же сенин кызыңды ала качтымбы, башынан жыйлап келаткан болбосо байлыгыңды чачтымбы деп Жантай мөөрдү алып жолго түшөт. Ошондо 15 мөөрдүн кан какшап тери тең туштары менен, айыл апасы менен, сүйгөнү болот менен коштошуп турган жер экен дейт. Соңкөлдүн гана башың тал менен, соодагер жүрөт мал менен, солкулдап ыйлап баратам мен солган Жантай чал менен. Кең колдун гана башың тал менен, кербендер жүрөт мал менен, кейип бир ыйлап баратам кемшейген Жантай чал менен. Көгөргөн көктүн астынан көбүчкө учат зар менен, көбүрөөк ойноп күлбөдүм көркөмүм болот жар менен. Бир кучактап алайын, мойнуңдан жыттап алайын, менин асылыма болот келбери. Ошентип Жантай мөөрдү алып кеминге карап жөнөп кете берет. Арадан 6 ай өткөндөн кийин жаратынан айыккан болот. Мөөрдү издеп кеминге барып, бир ак өргөөгө кирип барса, мөөр менен Жантай ээн отурган экен дейт. Болотту көргөн мөөр Жантайдын кашынан ыргып туруп, болот менен кучакташып көрүшөт. Аны байкап калган Жантай: жигит, бая мөөрүмдү Соңкөлдөн кеминге алып жүргөндө ыркырап бозо ыйлап жаткан сенден көрдүм эле. Ошондо айткан сөзүңдөн эсиңде калса айтып көрчү десе, болот: баш кесмек бар, тил кесмек деген жок. Көп болсо башымды аларсың деп дагы бир рет айтып турган жер экен дейт. Кан Жантай мен биринчи эле көрдүм кеминди, сар өзөм келчү жеримди, аярлап бир аз угуп тур армандуу менин кебимди. Кайдагы кедей жылкычы кайрылып келбейт дедимби, капталдан кайыштырсең да азыр жутуп ийсең да, сабырга жетпей бийлигим мен сагыныба келдим мөрүмдү. Ак мөрүм атилеса кеби кылактап, айылда жүрсө дууластап, кабарын угуп сулуу деп Кан Жантай Соңкөлдөн келдиң бир аттап. Азабыңдан Жантай хан биз ажыраштык ырактап, колумдан келсе эгерде мойнуңду салып кемерге, карешек кылып минсем дейм бүгүн Кан Жантая сени кулактап деп угузган экен.